Алланын каалоосу болот деген аятты кантип түшүнсө болот? Эгер андай болсо, күнөө иштерди адамдын эрки канчалык? Өткөндө бул боюнча деле жооп бергенбиз. Алла Таала тозокту да жаратты, бейишти да жаратты. Хал жазаул ихсани илля лихсан. Жакшылыктын акыбети, жообу, жазасы жакшылыктан башка эмне болуш керек эле? Тек гана жакшылык болот деп. Ким жакшылык кылса, өзүнө кылыптыр дейт го. Кыямат күнү эселеп сооп берем дейт. Башка аятта келет, мен менен соодалашкыла, кыямат күнү эселетип соопко айландырып берем дейт. Алла Таала мындай да, тагдырдын темасына окшош болуп атат, мунун суроосу ошондой экен. Бүт бардык нерсе пенденин каалоосу менен болот. Эгерде Алла Таала ага мүмкүнчүлүк берип койгон болсо, мындайча өмүрүн алып койбогон болсо, өз эркине таштатып койгон болсо деп. Себеби дегенде, эми мындай эреже бар да. Сиз эркек бала болгуңуз келет. Мисалы, Кудай Таалам кыз берген болсо кантип эркек бала болосуз? Мисалы. Же болбосо сиз 60га чейин жашагыңыз келет. Кудай Таалам балким сизге 30 жаш бериши мүмкүн, балким сизге 90 жашты берип коюшу мүмкүн. Жок, мен 60 жашка чейин жашашым керек эле дей албайсыз да. Пенденин колунан келбей турган нерселер бар, анан пенденин колунан келе турган нерселер бар. Бир адамды бактылуу же бактысыз кылыш биздин колубуздан эмес да. Биз себебин аткарабыз, аракет кылабыз. Бирок натыйжа эмне болот? Кудайга таштайбыз. Ошон үчүн бир адамды Кудай Таалам бактылуу кылып койгон болсо, эч ким бактысыз кыла албайт да. Бир адам өзү бактсыздыкка өзүн өзү түрүшү мүмкүн. Мисалы, сиз аракты ичип атасыз. Мисалы, Кудай сактасын. Аракты же болбосо бир ушакчылык кыласыз. Же болбосо бирөөнү уурулук кыласыз. Уурулук кылып атасыз. Эми бул Кудайым өзү инсап берсин деп бир күнү токтотуп каларым деп бул кайра уурулук кылып атасыз. Кудай Таалам сиздин баягы бар уурулук кыл деп мажбурлаган жок да. Сиз өзүңүздүн напсиңизди өзүңүз тыя албай эмне болуп атасыз? Барып уурулук кылып атасыз. Же болбосо жанагындай зына иштер. Одоно айтылат экен, бул ойноштук. Ошондой зына иштерге барганда эч качан бизде Кудай Таалам ал нерсеге мажбурлабайт, ыраазы болбойт эч качан мындай нерселерге. Демек, бизге Кудай Таалам эркти берген. Соо амалдарды кылсаң, бейишке чыгасың. Тозок алып бара турган амалдарды кылсаң, тозокко түшөсүң деп. Ошон үчүн кээ бир адамдар күнөөсүнө жараша тозокко күйүп, анан бейишке чыккандар да бар. Ошон үчүн дайыма эмне кылабыз? Жакшы амалдарды, соо иштерди аткара беребиз, натыйжаны Кудайга таштайбыз. Кудайдын ыраазылыгы үчүн, Кудайдын ыраазылыгы менен, бизге ырайымы менен эмне кылабыз? Бейишке чыгабыз деген үмүт менен амал кыла беребиз. Демек, жакшы сооптуу иштерге эч качан биз тойбойбуз, чектелбейбиз, колубуздан келишинче аракетибизди жасай беребиз.